Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Баштапкы эсептөөлөр боюнча 2019 жылдын январынан тартып декабрына чейин кошкондо Кыргызстандын ички дүң өнүмү 590 миллиард сомдон ашык каражатты түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 4,5% көбөйдү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети кабарлады. Кумтөр кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 2019 жылы ички дүң өнүмүнүн көлөмү 2018 жылдын январ-декабрынын деңгээлинен 3,8%га өсүү менен 543 миллиард сомдон ашты. Ички дүң өнүмүнүн өсүшү негизинен өнөр жай, курулуш чөйрөсү, айыл чарба жана кызмат көрсөтүү чөйрөлөрү тарабынан камсыздалды. Дүң өнүмүнүн түзүмүндөгү эң чоң үлүш кызмат көрсөтүү тармактарына туура келди. Товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү 39,7%га жетти. Өкмөттүн алгачкы эсебинде ички дүң өнүмүн 2019 жылы 604 миллиард 707,4 миллион сом, өсүш темпи 4% деп болжолдонгон. Кумтөр кен казуу ишканасын эсепке албаганда өсүш 3,8% болот деп күтүлгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ички дүң өнүмүнүн көлөмү 2018 жылы 569 миллиард сомдон ашык, 2017 жылы 530 миллиард сомдон ашык сумманы түзгөн. Ош шаарында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери мурдагы милиция кызматкерлерин кармашты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булагы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, аталган кызматка кармалган жарандын үстүнөн арыз келип түшкөн. Арыз ээсинин айтымында милиция кызматкерлери ага карата кылмыш ишин козгош үчүн $1000 акча сураган. Атайын операциянын жүрүшүндө кармалган жаран бир нече жылдан бери укук коргоо кызматында иштебей калгандыгы аныкталган. Ал кызматтан алынып, кыз зордуктагандыгы үчүн жоопкерчилигине тартылган. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында төкмө акын Алы Туткучев баштаган эл ырчысы СТВ тобунун музыка, драма, юмор, сатира аралаш кечеси өттү. Ага өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков баштаган бир топ бийлик өкүлдөрү барды. Жээнбековдун калың эл менен аралашып концерт көргөнү баруусу коомчулукта жакшы пикирлерди жаратты. Жээнбеков Туткучев жетектеген топтун аймактарды кыдырып, концертти элеттиктерге тартууласак деген изги тилегин колдой турганын билдирди. Казакстандагы айылдардын биринин 45 жаштагы жашоочусу медайымды зордуктоого шектелүүдө. Бул боюнча Первый канал Евразияга шилтеме берүү менен ВРК News жазды. 10 жылдай убакыттан бери дарыгер болуп иштеген 30 жаштагы Жанар 3 баланын энеси. 1-октябрь күнү Зубайыр айылынын жашоочусу дарыгер чакырып ичимдик ичип алган бейтап медайымды зордуктоого өткөн. Жанардын каршылык көрсөткөнүнө карабастан аны жаздык менен тумчуктурган. Жабыркаган аялдын айтуусунда зордуктоо бир нече саатка созулган. Үйдүн кожоюну бир нерсеге алаксып жатканда сыртка качып чыгууга үлгүргөн. Артынан кууп чыккан айылдашы 10 000 теңге сунуштап, тарынба деп суранган. Бүткүл айылга дүң болгон бул кабардан улам Зөкүрдүн ата-энеси баласынын кылыгына чыдабай айылдан көчүп кетишкен. Ал эми зордуктаган кишинин жубайы Жанарага бир нече жолу келип кечирим сураган. Жанарага баатир унаа сунушташкан, бирок 3 баланын энеси бардыгынан баш тарткан. Окуядан бир жума өткөн соң айыл эли милицияга арыз жазышып, ага жаштагы карыстагы топтолуп кол коюп беришкен. Бардыгы кылмышкердин жазага тартылышын талап кылышкан. Учурда бул кылмыш иши Казакстандын Бородилихин райондук сотунда каралып жатат. Али Мас түрмөдө отуруп дайындалып койгон журт башчыбы. Анын ар бир айткан сөзүнө сереп салчу болсок, жер Тыңшаар Мамытыбызда, баарын чеччү, сезип ачылчу да ушул сыяктанат. Мисалга, КСДП партиясынын Фейсбуктагы баракчасына ал ашык кеми жок минтип жазыптыр. Чек ара маселесин чечүү мамлекеттик саясаттан эмес, ошол коңшу мамлекеттер менен болгон алакадан. Таппасаң сыйпалап кал. Андан ары бул сөзүн кыйын сөзмөр деп эсептеп алган неменин логикасын ээрчисек, көрсө тажик бийлиги бүгүнкү өкмөт менен деле сүйлөшкүсү келбейт имиш, тоготпойт имиш. Шылтоосу Жеңиш Разаковда тура. Акыркы 2 жылда 2 метр жердин тагдырын чечпеген өкмөт да өкмөтпү. Мына ушундай тыянак чыгарып жерди тепкилейт десең, эмне кылуу керек деген соолго ал ошол замат жообун таап, Разаковдун ордуна кылмыш иши козголуп, иши сотко өткөн Курсан Асановду бошотуп туруп алып келип койсо эле баары гүлдөй жан болот экен. Байкадыңарбы? Али Мастын алыска ыргытылган аргамжысын. Ким билсин, булар дале баарыбызды келесоо деп ойлоп жүрөт сыягы. Шефи 7 жыл бийликте отуруп, Момбеков парламент
парламентте сагызгандай шакылдап атып, 2,5 метр жердин тагдырын чечпегенин унутуп калганын да алардын ит жүрүшү. Баарыбыз келесөө болгон соң ушул акылдуулар чечет окшойт. Мейли ага деле хоп майли дейли. Эми тажик бийлиги кыргыз бийлигин тоготпой сүйлөшпөйт деп Моомбековго ким айтты? Президент Рахманбы же премьер-министриби? Кызыгы Разаковду тажиктердин тыңчысы деп сөмөй кезегиндер толтура. Мынаса ошол тыңчы сен болуп жүрбө. Анткени мындай сөздү көрүнгөн эле адамга айта беришпейт да тажиктер. Ойлонуп көрбөйлүбү? Просто шеф Булак Кабар инфо. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков Кактус медиа басылмасына маек куруп, абактагы жагдайы, шарты жана өзүнүн кылмыш иши тууралуу суроолорго жооп берди. Ал түрмөнүн администрациясы камераларда олтургандарды 2-3 аптада аралаштырып турарын, натыйжада шериктери алмашып жатканын билдирди. Өзүнүн камакка алынышы жана тергөө аяктагандан кийин бошотулар бошотулбасы жөнүндө журналисттин суроосуна саясатчы андан үмүтү жок экенин айтты. Жаңы бийлик өлкөдөгү жакырчылык, жумушсуздук, коррупция сыяктуу көйгөйлөрдү чече алган жок. Реформа жүргүзүп, экономикалык өсүшкө жетише албады. Анын ордуна алар оппозициялык саясатчыларды, журналисттерди жана активдүү жарандарды сатып алууга, коркутууга жана камоого өтүштү. Кландык режим эми бандиттик режимге айланды. Мен соңку 20 жылда авторитардык 4 режим менен күрөшкөн, дасыккан саясатчы катары соттор жана укук коргоо органдары кландык режимден көз каранды экенин жана ошолорго кызмат кылаарын жакшы билем. Ошондуктан мен бул кландык бандиттик режимден керемет нерсе күтпөйм. Айрыкча кийинки окуялардан жана Дастан Бекешевка, Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевка жана Болот Темировго жасалган куугунтуктан кийин мындан да жаман жагдайга даяр болуп турам, деди Равшан Жээнбеков. Ал камакта олтуруп, китептерди көп окуп жатканын жана абактагы турмушу, саясий кырдаалдар тууралуу китеп жазып жатканын кошумчалады. Саясатчынын жоопторун абактан анын уулу Азат Жээнбеков алып чыгып окуп берди. Равшан Жээнбековду 12 декабрда Ички иштер министрлиги кармаган. Ага жазык кодексинин 244-беренеси барымтага алуу жана 264-беренеси массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча айып коюлган. 14 декабрда буга дагы бир берене 309-берене бийликти күч менен басып алуу кошулганы кабарланды. Ал 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Кой Таш айылында болгон үчүн буга чейин да Ички иштер министрлигине суракка чакыртылган. Жээнбековдун тарапкерлери ал Кой Ташта мыйзам бузбай арачы болуп жүргөнүн белгилеп жатышат. 26 декабрда Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырып, Жээнбековду 9 февралга чейин камакта калтырды. Ал азыр номер 1 тергөө абагында камалып турат. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаевди коргоп чыкты. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Баткендеги чек аралаш Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаевди вице-премьер-министр Зекип кызматтык иликтөө жүргүзүп, керек болсо иштен алууну тапшырыптыр. Ошол иликтөөгө мени да чакырып угуп койсоңор. Сапарали акени Бишкекте эмне иш кылып жүрөсүң деп тоомат коюп жатат. Анын мына борборго келгенде ак үйгө мен чакырганмын. Өткөндө Максат айылына барып бир нече социалдык проблемаларды тизмектеп алганбыз. Айрымдарын кыска убакытта чечтик. Эми дагы мектепке интерактивный доска керек жана башка маселелерди катка тизмектеп жазып келди. Жолуктук каттарды берди. Чек араны бир жаңсыл кылып чечип салуу ушул учурда колубуздан келбей турса да, инфраструктура, социалдык көйгөйлөр менен колубуздан келгенче аракет кылып иштей берели деп сүйлөштүк. Бул факты. Жанарбек Акаев Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаевдин 15 январда чек араны чечүүнү талап кылып чыккан эл менен кошо нааразылык акциясында жүргөнү тууралуу да пикирин жазды. Ал эми митингде сүйлөгөнүн да көрдүм. Кабатыр болуп чоочулаган элге реалдуу абалды түшүндүрүп бериптир. Анын эмнеси кылмыш, эмгек өргүсү убагында болуп жатат. Мунун баары баласынан кабар алган борборго келип, минтип эл көйгөйүн кошо көтөрүп жүрөт жанына. Митингге чыккандар бийликти талашкан жок, ызы-чуу салган жок, талаптарын айтышты. Жарандар чогулуп пикирин айткан, окуядан чоочубаш керек. Аларды угуш керек. Өмүрүн тобокелге салып, жерин коргоо, ошол жерде иштеп жаткандарды куугунтуктагандын ордуна маселени алар менен акылдашып, сунуштарын угуп, бирге чечкенибиз туура болот. Чек арадагы элдин духун ого бетер түшүрбөй, эл менен камыр-жумур иштеп жаткан айыл башчыдан колуңарды тарткыла. 16 январда Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча кеңешмеде вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чек ара боюнча Бишкекте митингге катышкан. Айыл башчы жана айылдык кеңештин төрагасына карата кызматтык иликтөө жүргүзүү сунушун кылган. Анда Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев Бишкекте чек арага байланышкан митингге катышканда сынга алынган. Адинаев Азаттык радиосуна берген маегинде 8 январдан тартып эмгек өргүсүндө экенин, Бишкекте окуп жаткан уулу ооруп, аны дарылантканы келгенин билдирген. Ошол эле учурда ал парламент депутаттарына чек ара маселесин жеткирүүнү максат кылганын жана жогорку кеңештин алдында митингде сөз сүйлөөгө мажбур болгонун айткан.